Assalamu alaikum. No жаңы печка жаңы типтеги. No тар болуп жакшы тарта албай атам. Мынакей бул жактан көрүнүшү мындай автомат печка. Ол жерден вентилятор 1, 2, 3, 4 болуп вентилятордун скоросу. Бул жакта болсо щит температура коюлат. Азыр 50ге коюлган. 48 градуста өсүш керек. Азыр көмүр салып атат мынакей. Көмүр салга ар бир 10 минутада койгонбуз. Көмүр салып атат. Минута мына бол. Мындан печка толук бардыгы 12 вольттон иштейт. Аккумулятор менен аккумулятор. Эгер свет жок болсо почти 1 суткага жетет. Где-то 12 сааттан жогору жетет. Ошондойго мына болсо бункер. Көмүр мондагыдай. Любой көмүр кете берет. Мусорларды деле таштап, мына сынып калган нерселерди таштап салдык. Любой көмүр кете берет. Ирик көмүр деле, орешка көмүр деле, майда ыштып көмүр деле, полный көмүр кете, сууланган көмүр деле кете берет. Вот ушундай. Анан мына жерде механизм бар. Бул ар бир 10 минута сайын көмүр салган сайын аралаштырып турат. Вентилятор машинаныкы 12 вольт менен иштейт. Короче, жаңы типтеги ушундайдай болуп жасалды. Бул зарядник. Зарядник постоянно сайылып турат. 14 вольттон өткөндө өчүп калат бул. 14 вольттон ылдыйлаганда кайра зарядтай берет. Ошондо постоянно аккумуляторду бир калыпта кармап турат да. Вот ушундай печка болду. Так, оттун күйгөнү мындай мына. Азыр вентилятор биринчи скоростта турат. Мына вентиляторду көбөйтөбүз. Мына. Мындай кетет. Вентиляторду күчөтө турамызсак, дагы күчөйт көбүрөөк. Азыр биринчи скоростта күйүп атканы үчүн. Мына горелка. Бул аркага кетет, кайра алдыга келет, ошентип багы мондай болуп көмүрдү аралаштырып жагып турат да. Андай чок болуп катып калган учурларда ошентип ыкшап бошотуп арасын аралатып воздух үйлөп турат. Ушундайдай күйөт. Анан калганы обычный ушул баягы печка.